Кыргызстан профсоюздар федерациясына караштуу Көгүлтүр ысык көрө санаторийи жылдан жылга өнүгүүсүн токтотпой эң алдыңкы сапта турат. Ал жайдын жетекчисинин иш билгилиги менен өткөн жылы санаторийдин Союздан калган имараттарында өтө чоң оңдоп түзөө иштери жүргөн. Ал эми быйылкы жылы мекеменин кире бериши чоң өзгөрүүгө туш болуп, таман таштары төшөлүп, фонтан салынып, жарыктандыруу жана көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Бул жерде жөнөкөй эле баягы мурунку асфальт бар болчу. Анан өңгүл болуп, бул жерге кирип келгенде көрүнүш анча эмес болчу. Анан биз да ушул Көгүлтүр ысык көл санаториясын жакшынакай кылып кирип келгенде эле баягы эшигин көрүп төрүнөт дейт. Киргенде жакшынакай болсун деп ушул жерде баарын брусчатка, асфальттын баарын алдык. Бул абдан көп эмгек болду. Анан ушинтип брусчаткаларды коюп атабыз. Бул жерде болсо газон болот, жакшынакай жашыл болгон. Анан быйыл жетишпейбиз го, эмки жылы бул жерге дагы бир декоративный үстүнө бир жакшынакай өсүмдүктөрдү коебуз. Ар жакта фонтан болот, фонтандан кийин дагы газон болот да. Ал эми эки четте бияка полив жасадык. Бул жерде автоматический полив болуп турат. Четтери дагы газон болуп, жакшынакай скамейкалар менен жабдылат да. Бул аллея аягына чейин, көл жээкке чейин эс алуучулардын басканына ылайыктуу болуп, көлдүн уже жээгине чейин жасалды да. Биз ошол кезде эле мына азыр коммерциялык бөлүмдөн түшүп аткан акчадан ошо каржыланып атат. Өзүбүздүн түшкөн пайдадан, коммерциялык сатуудан түшкөн каражаттан ушул жерлерде жасап жатабыз. Бул жерге болсо атайы жашылча жемиштерди сатканга базарчык жасап атабыз. Себеби ар ким ар кайсы жерге туруп алышчу, кууушта кыйын болчу. Бул жерде келип баягы жергиликтүү элдер келип өзүнүн жемиштерин сатса болот да. Бул жерде көп дагы ошо конок үйлөрү бар. Ошол жаныбызда жайгашкан чолпонтанын ушу бияк булуңундагы жарымына жакын адамдардын баары ушул биздин аллея аркылуу көлгө киришет. Бул аллеяны дагы жакшынакай кылып, мурунку бул туяларды сактап калып эле биз ушундай бул жерге жарык берүү коюп, андан ары жаңы туяларды тиктик да. Бул лечебницанын оозу дагы өңгүл болуп турган. Азыр мындай кылып жакшынакай кылып, буяка да брусчатка тиздирип койдук да. Бул жерде атайы смарагда деген туяларды отургуздук. Жана книжка деп. Себеби бул смарагда узунунан кетет, а книжканы болсо кийин өскөндөн кийин тоголок кылып коебуз да, ошондо бирөө узун, бирөө тоголок туялар болот да. Туяларды мисалы үчүн кээ бир жерлерде өспөйт да, кээ бир сорттору ар түрдүү болот да, жер тандайт. Кантип тандадыңыздар? Биз питомниктерге бардык, интернеттен карадык, ошол тиги токойчулар менен сүйлөшүп көрдүк. Анан бул мисалы бул книжка деген туя, бул өзүбүздө эле Ысык көл районунда өскөн туя да. Анан ал жерден алып келдик, себеби бул батыраак өсүп кетет экен. Анан бул смарагданы болсо питомник Жирдебек дейт, Ысык Ата районунан ошол жерден алып келдик. Себеби бизге биринчиден баасы дагы бизге арзаныраак болуш керек болчу, экинчиден кийин өскөнү жакшы болгондой. Биз эми чоң узун да алган жокпуз, кыскасын алдык, бирок булар эң жакшы туялар болуп эсептелинет да. Деме сугаруу системасы кандай? Сугаруу системасына атайы ошол компьютерный сугаруу деп атайы суу түтүктөрүн койдук. Бул жерге балдар мына 1,5 айдан ашык иштешти. Ошо аягына чейин суу түтүктөрүн коюп бүтүштү. Айта кетчү жагдай Көгүлтүр ысык көрө санаторийинин ынтымактуу жамааты андагы жыл сайын алдыга жылган чоң ийгиликтерди кубануу менен колдоп, биз барган учурда да ишембилик өткөрүп, салым кошуп жаткандыгына күбө болдук.